Чын айтканда барып эле кармап эле апарып эле шыйрагынан кармап апарып эле камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Тындырбай эле күндө эле апарып камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. 2-3 күн ойлонгула, карагыла, кой кетип эле калбасам болбойт. Бул жерде мындай темп менен, мындай талап менен мен иштей албаймын деп ойлонсоңор кетсеңер кетип калгыла. Бүгін министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровтың тапшырмасының негізінде Нарын шаарына барып жыйын өткөрдү. Ага Нарын облусунун райондук, мамлекеттик администрация жетекчилери, шаар мэрлери жана жергиликтүү башкаруу органдарынын башчылары катышты. Атайын ошол келип, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмаларынын негизинде ушу Нарын облусунун активи менен жолугушуп, жаңы тапшырмаларды коюп, аткарылуу тапшырмалары боюнча сүйлөшүп кетейин деп келгенбиз. Азыр эми бүгүнкү жыйындын тартибин биринчи облусубуздун президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Калдарович bir 5 minut ашып кетсе, bir 7 minut siz отчетторуңузду берсеңиз, siz эми азыр бергенде siz негизинен жетишкендиктерди айтасыз да. Азыр мактанасыз сиз. Айтасыз, кандай иштер көбөйүп кетти, жакшы болуп кетти. Ошону баарын угайлычы биринчи. Ошого карап туруп биз алып барабыз. 17 миллиард менен 21-жылы ВРПнын көлөмү болгон, 23-жылы 33 миллиард болду. Бул 2 эсе өсүш болуп атат, 100%га, 10% эмес, 50% эмес. Бул Нарын облусунун ушу ИТПсынын ВРПнын көлөмү. Республиканын ичинде 2,5. Биздин темп просто аябай жакшы болгон, бирок республиканы аябагандай катуу болгондугуна байланыштуу биздин көрсөткүчтөр ушул темпте. Бирок өсүш номиналдык баада бул 5 миллиард 271. Берген маалыматтардын бардыгы жакшы. Бул экрандан, жанагы кагаздан көрсөтүп койгон сулуу болуп көрүнө берет. Ушулардын бардыгы тартыла берет, коюла берет, пландар ишке киргизиле берет. Бирок ошол ишке ашпагандан кийин өтө күнүчтүү болот да. Ишке ашпагандан өтө күнүчтүү болот. Себеби дегенде ушул проектлерди мен уже мен эле укканымдан мен көп чогулуштарга катышпайм өзү. Бирок мен эле катышып калган чогулуштарда укканыман уже эң эле бер жагы 2 жыл болду окшойт. 2 жыл, 3 жылдан бери ушуну баарын угабыз. Бирок бүгүнкү көрсөтүлгөн проектлердин бирөө дагы азыр толук ишке кирип иштеп аткан жери жок. Баары току кагазда, баары току сүрөттө. Мен айтып өтөйүн, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, экономикалык акыбалыбызды айтайлы Нарын облусту боюнча. Кече күнү ушул Нарындан чыктыбы, же болбосо Бишкектен чыктыбы, бирөө Нарын каралбай калды деп жанагыдай бир ыр чыгарганбы, анан кийин жанагыдай деструктивный ар түрдүү күчтөр, адамдар аягынан чукулап, биягынан чукулап Нарынга акча бөлүнбөй атат, Нарын каралбай атат деген сөздөрдү айтып атат. Ушуну сиздер цифралар менен жана болгон жумуштар менен так элге жеткизсеңер керек. Жеткизбей атпайсыңар, эл ушуну укпай атпайбы? Мына мен билгенден 2023 жылы капиталдык вложение эң негизги маселе элди эмне мына көңүл бурдуртат. Бул жанагы чоң курулуштар, элге пайдасы тийип, эл иштеп аткан, эл көрүп аткан, колу менен кармап, көзү менен көрө турган курулуштар, туурабы? Так, мына капиталдык курулуштар 2023 жылы Нарын облусуна 3,7 миллиард сом акча жумшалган экен. 2023-төн берисин алайлычы. Биздин тез эле эсибизден чыгып кетти. 2023 3,7 миллиард берилген экен. Нарын облусту боюнча. Бул эмне? Бул баягы эле бардыгы бергип, жол, суу, мектеп, садик жана башка-башканын бардыгы бергип. 3,7 миллиард. Так, 2024 жылы ушул статьяларыбыз 7,4 миллиардка көтөрүлүптүр. 2025 жылы, быйылкы жылды мына уже 6 айын Кудайга шүгүр жашап койдук. Быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,4 миллиард сом акча Нарын облусуна бөлүнүп атат. 9,4 миллиард. Анын ичинде
Мына буквально бүгін кечеле президентimiz атайы Нарынға өзінің став фондынан, президенттік став фондынан 807 миллион, 807 миллион сом ақша бөліп берді. Нарын шаарына деп тұр. Нарын шарын қарағына деп тұр. Қачан әлі қайсылды тарихта, қайсылды уақытта Нарын шаарына 800 миллион ақша бөлінді. Ешқашан бөлінген емес. Нарын облысының дағы бір ең чоң көйгөйлердің бірі бұл жол проблемасы. Емін үшін. Себебі Нарын облысы территориясы жағынан ең чоң облыс республикада. Минтранс 160 километр құрабыз деп өздеріне планға қойышқан екен. Атқарылғаны болғаны 42 километр атқарылыптыр. 30% атқарыла ошондо, даже 30-дан амашыраğı, азыраğı. Жол бойынша Нарын облысында өтө аянычтуу маселе болуп атат. Нарын облысына быйылкы жылга план канча каралды? Нарын облысына жалпы 266 километр план барбыз. Так, аткарылышы канча болот? Быйыл 100% аткарабыз. Так, токтоп туруңуз. 266 километрдин баарын аткарасыңар. 266 Баарын. То есть быйылкы мына мен жазайынчы силерге. 266 километрди план болду, туурабы? Аткарылышы 100% болобу. Нене? Троллейбустун линиясын алабыз дегендерчи. Эми троллейбустун линиясын албасак жол кеңейбейт экен. Анан биз элибизге ошону айтып элек. Биз Кудайым буйруса 1 миллиард акча бериле турган болсо, ошол акчадан 10 автобус шаар алып беребиз депчи. Бүгүнкү күндө 807 миллион бөлүнүптүр, бирок ага 3 автобуска акча каражат каралып. Ар бир автобус канчадан алсыңар? Биз электроавтобустарды алганбыз, 5 электроавтобусту 66 миллионго алдык былтыркы жылычы. Бирок 5 автобус бизге жетпей атат да, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо ушул Канча автобус керек? Бир 10 автобус болсо аябай 10 автобус чечилет, жазыңыз. Чоң айткан. 10 автобус Нарын облусуна биз чечип беребиз. Сиз 5 автобусту 66 миллионго алдыңызбы? 66 миллионго алдык. Значит, 10 автобусумуз 130 миллион болот экен. 130 130 миллионду президентибиздин став фондунан мынандай президенттин тескебесин чыгарып, распоряжение чыгарып, сизге бүгүн канча число? 25 Осмонов записывайтесь. 30-на чейин распоряжение чыксын. Bir аптанын ичинде акчага распоряжение чыгат, bir аптада берип, 10 күн ичинде акча колуңузга түшөт. Макулбу? Рахмат, Бул деп сурай бердим. Банк басып деп атасыз. Сурай берген болду. Ну давайте, да, 20 миллион кошо 250 был көргөн. Мындан сырткары шаарда курулуп жаткан ипотекалык үйлөр 3 айдын аралыгында толук бүткөрүлүп, жарандарга берилерин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев убадалады. Аны улай алдыда Нарын аэропорту август айында пайдаланууга берилип, ички абак каттамдары жандан ары кошумчаланды. Былтыр күздө мен келгенде ушу ипотека 1-2 этаж турат эле да. Былтыр мен ноябрда келгем. Азыр келип өтүп келатып көрдүм, 3-4 этаж болуп калыптыр. То есть 6 ай, 7 айда 1 этаж гана көтөрүлүптүр. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, муну эл муну айтып атпайбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылда алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылда айтабыз. А жылда 1 этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, Нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Вот, Ханчо Хрущевич, азыр сиз туура айтып кеттиңиз. Бетонный завод чечилди, баардык курулуп бүттү. Азыр лабораториясына заключение соответствие сертификатын берсе, буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде уже бул жумуш бүтөт. Айыл өкмөттөн 5-10 тыйын алганда кубанып жүргөн акимдер бар. Биз аларды тазалайбыз. Уже убакыт келди уже, все. Бизде өтө көп проблема болгон Кыргызстанда. Кыргызстанда укмуш көп проблема болгон. Проблеманын баарын акырын чечип келатабыз. Баардыгыбыз чогуу ынтымакта бир муштун болуп, чогулуп туруп, айрыкча мамлекеттик органды жетектеген, башкарган, ошондо иштеген адамдар. Мен жана башында айтып өтпөдүмбү? Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, сот, прокуратура органдары чогуу аракеттер кылышыңар керек. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдары,
ушул жерде иштеген мына башка мамлекеттик органдар, айыл өкмөттөн баштап, айыл өкмөттөр кээ бирлеринен отурасыңар азыр. Унчукпай карап койсом могул жерде бир экөө уктап атат. Унчукпай отурасыңар. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуу туугандар. Эми мен жанагы баардыгына эле желмогуз болуп көрүнө бербейин деп атам да. Чын айтканда баары эле кармап эле апарып эле шыйрагынан кармап апарып эле камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Тындырбай эле күндө эле апарып камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Бирок ошолордун арасынан да тандап туруп, ушу сабак болсун. Сабак болсун башкаларына, башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошон үчүн мындай бир ойлонгулачы, урматтуу туугандар. Бардыгыңыздар илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Бардыгыңыздар профессионалдарсыздар. Өзүңөр ишиңерди жакшы билесиңер. Ошол эле мезгилде мындай мыйзамдан кыйшый туруп башка жака чыгып кетебиз да. Же иштешиңер керек, же кетишиңер керек. Жөн жүргөн болбош керек да. Мамлекеттик мындай чоң кызматты аркалап, жөн эле ары басып, бери басып, акиммин деп жүргөн, же болбосо ошол акимдин убактысын кетирип жүргөн болбош керек. Или будет работать, или уходить, или будем принимать меры, если не будет работать. Макулбу? Силерге дагы ошондой. 2-3 күн ойлонгула, карагыла, кой кетип эле калбасам болбойт. Бул жерде мындай темп менен, мындай талап менен мен иштей албаймын деп ойлонсоңор, кетсеңер кетип калгыла. Ордуңарга башка иштей турган, тажрыйбалуу, жүрөгү жалындаган жаштардан алып келип коебуз.